Байкадыңарбы? Акыркы 5-10 жылда кооптуу тенденция пайда болду. Мисалы, кыз келиндерибиз, катындарыбыз бекер баспаган эч жака. Байкадыңарбы? Буга кимдер күнөөлүү деп ойлойсуңар? Албетте, всякий там интернеттеги коуч, тренерлер, мотиваторлар, психологдор, учитель сөрөйлөр ошолор күнөөлүү. Алардын учениясын отурсаң, биздин кыз келиндерди үйрөтүп атат. Ой, сен деген баалуулуксуң, сен деген бааң укмуш, өзүңдү бекер баалаба, өзүңдү жерге таштаба, көкөлөп жүр, сен деген кыйынсың, сен деген укмушсуң, сен деген бааңды бил деп жүрүп, биздин кыздардын аң сезими бузулуп бүттү уже, всякий мээсинин баары хлам, шлака толуп бүттүр ужечи. Анан албетте эч жака бекер басып болот. Ошол эле коучтер айтып атат. Могу эркектин акчасы жокпу, вышвырнего нахрен. Бул акчаны астабабы, караба сүйлөшпө. Сен өз бааңды бил. Колуңдан келсе өзүң акча жаса. Болбосо акчалуу болгон эркектер менен жүр. Чөнтөгү калың эркектер менен жүр. Күндө күмүш, айда алтын тапкан эркектер менен жүр деп бузуп атып, кыздарыбыздын аң сезими бузулуп бүтүптүр уже. Мисалы, сөзүм кургак болбош үчүн. Азыр 2025 жылбы? Мындан 2 жыл мурда предпоследний аялым эле менен ажыраштым, кош-беш айтыштым. Анан ошо акыркы 2 жыл в активный поиске жүрдүм. Анткени ислам шариятта бойдок жүрүп алып болбойт, күнөөгө батасың. Айла жок, Аллахтан коркормун, мажбур болдум жан катын истебөөгө. Пока 19-дагы кызга үйлөнүп жан тынбайча. Анда эле менен урушуп кетип бара жаткам. Мен 19-дагы кызды алам десем, ал шылыңдап күлгөн, сага кемпир да тийбейт деп. Берде мен жеңип кеттим, 19-дагы кызды алдым, көрдүңөрбү? Анткени сөзүмө турам, мен деген Нурлан Мотуевмун, сөзүмө турам мен деген. Ну, дело не в этом. В общем, анан ошол 2 жыл в активный поиске кыз издеп атканда, где-то бир калп айтпайын бир 50-70 кыз менен таанышtым. Вес Кыргызстан боюнча бүт областтар менен таанышtым, шаарлар менен. Анда мен бир гана тенденцияны байкадым. Баары окшош, Аллахка тоо, баары окшош биринин бири. Мурдагы баягы 10 жыл, 15 жыл мурдагы аң сезимдүү таза кыздар жок азыр. То есть аң сезими таза деп атам мен. Тогуруна сотко жүгүрүп барбагыла. Жалакор элеңер. 10-15 жыл мурда биздин элдин өзгөчө анын ичине ургачы кыз келиндердин аң сезими таза, байоо, таза болчу, кристально чистый болчу. 10-15 жыл мурун буквально эле. Азыр совсем бөлөк болуп калышты. Баары эле сен чөнтөгүңдү карап турушат, баары эле ошол баскан турган акча, баскан турган ошол косметика эң аз дегенде 5-10 миң сом сүйлөйт. Бирдеме десе шылтоосу ошол 10 миң сом бер. Мен деген массаж кылмакмын, бетимди жасатмакмын, кирпигимди чаптатмакмын, оозумду түстөтмөкмүн, дагы бирдеме балекет басман айтор ушундай да. Анан мисалы үйүңө деле келет да, мисалы. Кээ бири постоянно баарын эле жип менен ташып жүрбөйсүң да. Кээ бири такси менен келип калат. Уятыңан төлөп бересиң, келен кеткен таксисинин акчасын. Кээ бири ачык эле намек айтып берет, төшөктө көрсөтүп жата ал дейт. Мен айтам, жатпайм. Мен деген никеден кийин гана болот. Анткени Аллах карап турат, жатпайм. Жатсаң дагы сурачу да, акча канча сурайт, кайдан билесиң? Сурайт, стопудово сурайт. Так что биздин көрдүңөрбү бүт ургачтан аң сезим бузуп бүтүшүптүр ошол жана могу интернет коучтар, тренерлер, психологдор, мотиваторлор. Эмне кылуу керек эми? Айтып атам го ошо, баскан турган акча сурашат. Же акчаны наличка ачып сураган деп алса, сөз мышылт айтышат. Салон кормак элем, жасатмак элем, чачымды кошмок элем, башымды кошмок элем, там тырмагымды жасатмак элем. 5-10 миң сомдон келип сурабайт азыр. Ушундай болуп калыптыр.
абдан бузулуптур ужечи. Аң сезимдери бузулуптур да. Сөз тура түшүнгүлө. Анан эми решениясы эмнеде? Бул маселенин решениясы. Мен оюмча маселенин решениясы мына эмеде, арттагы китептерде. Шариатта, динде, исламда Аллахтан коркуу жүрөгүнө кирсе ошондо гана оңолот, болбосо оңолбойт. Мындай темп менен коом деградация баратат да. Деградация түптүс баратат коом. Так что ой пикириңерди комментарийлерге калтыргыла мына ушу видеонун астына. Ой пикириңерди угуп көрөйүн. Дальше будем обсуждать.